Assalamu алейкум устаз, менин суроом төмөндөгүдөй. Биринчи. Менин эжем башка шаарда өзү жалгыз турат. Экөөбүз жакшы сырдашабыз. Ал мага жигити менен жашайт экенин айтты. Атамдын давлениясы бар. Апамдын жүрөгү ооруйт. Үй бүлөбүз менен намаз окуп, дин менен жашаганга аракет кылабыз. Үйдөгүлөргө айткандан корктумбу, же уялдымбы билбеймин. Эжемди зинадан алыс болгонуна кантип жардам берсем болот? Үйдөгүлөргө айтышым керекпи? Мен эч кимге айтпай жүргөнүм үчүн мага күнөө жазылбайбы? Азыркы учурда мен медреседе окуймун. Устаздардан сураганы бетим барбады, уялдым. Устаз, сиздин акылыңызга аябай муктажмын дейт. Эжеңизге сырдашсаңыз, ошол жигит деп айтпайлы, жаныңыздагы эркектин номерин бере аласызбы деңиз. Алып, барып, мүмкүнчүлүк болсо, жигит, эркек бетме бет туруп сүйлөш керек. Максатың эмне, ойноп кетүүбү, эжемди же алуубу? Ала турган болсоңуз, менин намысыма, биздин үй бүлөбүздүн намысына так жүрбөй, ата-энемдин астынан келип алып кетиңиз. Эгерде андай болбойт экен, эжем менен ортоңузду алыс кылыңыз. Эжем бир колдонуп кете турган буюм эмес деп, ошол келечекте балким жезде болуп калар, ошол жездеңиз менен жакшынакай жигитче сүйлөшүңүз керек болот. Экинчи, жашым 22-де, турмушка чыгуу сунушу менен азыр бир бала мага, сиз сиңдиси экенсиз да демек. Сиңдиси, сиздин агаларыңыз барбы үйдө? Ата-энеңиз оорулуу болот, бирок эркек агаңыз болсо, же иниңиз болсо, агаңыз болсо, Кудайым насип кылып болгон болсун, ошол агаңызга сырдашып туура айтышыңыз керек, номерин алдырып берип. Ал эртеңби 40 жылда билинет, азыр мондай глобалдашууда, ааламдашууда 40 мүнөттө билинип калат да, шермендесин чыгарам десе. Агаңызга айтып, агаңыз барып сүйлөшүш керек болот. Анан эжеңизге даават кылып айтыңыз, чубак устазыбыздын зыяна туурасында айткандарын жөнөтүңүз. Экинчиси, жашым 22-де турмушка чыгуу сунушу менен азыр бир бала мага гүл, таттууларды жөнөтүп турат, бирок анын улуту кыргыз эмес. Мен бул баягындай улуттар аралык кастыкты жаралбасын, кашанын ичиндегин окубай эле коеюн. Кыргызстан менен анын ортосунда болгон окуялардан улам ата-энем каршы дейт. Ал балага эмне дейин? Ал мусулман, намазы бар. Эгер ата-энемди угуп, ага жок дей турган болсом, ал жөнөткөн гүлдөрдүн таттуулардын акчасын кайтарып беришим керекпи дейт. Бир тууган, ошол гүл менен таттууга сиз анчалык көп ойлонбоңуз, анын жарасы жеңил. Анын жарасы жеңил. Сиз эртең жашап кеткенде канчалык ортобузда тоскоолдуктар аз болот, ошого көзүңүз жетеби? Шарият боюнча, бир туугандар, мына токтолуп шашпай айтайын, шарият боюнча мусулман кыздын мусулман кызга улуттуу бөлөк болсо да тийгенине каршы эмес, ал мусулман болсо болду. Бирок хунака фикхул аулавият. Кийинки баягы никенин кепилдиги, эртең жашап кетүү, кыйынчылыктардын, тосмолордун жоктугу деген дагы маселе бар да. Мисалы, теңдик маселеси бар го. Теңи менен тез аккабы. Эмне үчүн шариятта хаккул кафаа теңдик маселеси каралган? Неге кыз киши турмушка чыгууга мен тием деген сөз этибар алынса да, вали кыздын ата-эненин ыраазычылыгын неге сүннөт, бекемделген сүннөт даражасына чыгарган? Мунун бардыгы никенин эртеңки кепилди уланып кетиш үчүн каралган болот. Ошон үчүн истихараны окуңуз жетирет. Сиз азыр жашсыз, сиз ар кандай сөздөргө алданып кала бересиз сезим туйгуда. Истихара окуңуз, анан экинчиден медреседе окуп атып, бала менен сүйлөшкөнүңүз жакшы эмес. Илимге көбө жугузасыз. Андай болбош керек. Медреседе окуган кыз телефондо эмес, колунан китеп түшпөш керек. Эмне үчүн бизде чала сабаттар көп? Катуу айтса да туура түшүнүп кабыл алыңыз. Кээ бир катуу айта турган учур болот. Сизге эмес, Кудай таалам түз жол насип кылсын. Медреседе же негизи эле илим, билим тармагындагы студенттер колунан китеп түшпөш керек. Ага чоң айфондун кереги жок. Телефондун башканын, ага колунан китеп түшпөш керек. Ошондой илимдин аркасынан саят түшүш керек. Ошон үчүн сиз же илимди же турмушту тандаңыз. Убактыңызды кетирбеңиз. Экинчи маселе, такыбачылык кылсаңыз, үчүнчүсү истихара окуңуз. Анан ата-эне алысты көрүп айтат, ата-эненин сөзүнө кулак салгандагы жакшы болот. Күйдүм сүйдүм эртең ташталып калбагандай болушуңуз керек бир тууган. Мусулманга тийсе болот, бирок тиеп алып, жеңил пайдаланып таштап кетиш коркунучу болсо, анда этиятташ керек. Өзүбүз аз калып болсок, ал баланын гүлдөрүн эмне дейсиз? Истихара окуйсуз, такыбачылык кыласыз, көп сүйлөшпөйсүз. Эми гүл менен таттуу жөнөткөндөр токтот. Али биз нике боло элек. Никеге чейин дагы зина болуп калбасын, сүйлөшүү менен башка менен да деп гүлдөрүн токтотуңуз. Ал гүлдөр эми канча төлөндү? Ал жигит анча мынча кеткен акчасын эч нерсе эмес ал. Шариятта келет, ошол берген белектер үрп адатка ташталат. Үрп адатта ошол калың катар өтө турган болсо кайтарып берилиш керек болот. Биздин үрп адатта антип калың катар, махыр катар өтпөйт, ал жөн эле көңүл алуу болот. Ошон үчүн ал маселе кайтарылбайт. Кудайдан коркуп, такыбачылык кармап сүйлөшпөңүз. Истихара намаз окуңуз, ата-энеңиз менен кеңешиңиз ачык эле айтып. Анан келечекти ойлоңуз, сезимге алдырбаңыз, акылдуулук менен чечиңиз.